молдекелерибизден Алла разы болсун. Дин кызматкерлерибизден Алла разы болсун. Себеп дегенде балабыз төрөлсө кулагына азан айтат. Туурабы? Балабыз динибизди жашоодо бизге динибизди үйрөтөт. Ошол балабыз же кызыбыз бой жетсе никесин кыят. Жакшы сөздөрүн, насихаттарын айтат. Колдон келишинче коомго динди жеткирүүдө эң чоң ролду дамылаларыбыз аткарат. Ошол дамылаларыбыз убактысын башка нерселерге бөлбөстөн толук кандуу ушул жамаат менен болсун, 5 убакыт намазды мечитте жамаатка окутсун, дин шариятты элге журтка үйрөтсүн, умрага бараткандарга. Кудайым буйруса мына ажы башчылар менен устаздар менен сүйлөшөбүз. Умрага аттанып аткандарга ар бир мечитте сабактарды уюштурсун. Мусулман бир туугандарыбызга динди жеткирүүдө кызмат кылып берсин деген максаттар менен атайын иш план түзгөнбүз. Алла разы болсун, журт башчыбыз мына Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен, ажы башчылардын колдоосу менен, өзгөчө сиздердин колдооңуздар менен ушул имамдарга айлык маселесин берүүдө атайын бир программа түзгөнбүз. Ошол программаны эмне максатта колдонуп атабыз, сиздерге ачык айкындуулук менен жеткирип коюу биздин милдетибиз туугандар. Сиздер билишиңиздер керек. Бүгүнкү күндө имамдарыбыз айына 8 000 сомдон айлык алып атат. Бул сиздердин колдооңуздар менен. Эми 8 000 сом дагы айылдагы иштеп аткан имамга жетпейт. Келечекте ушул орозодон кийин иншалла ниет кылып атабыз туугандар, сиздердин кайрымдуулук иште жардам берүүнүн аркасында иншалла келечекте ошол айлыкты 20 000 сомго чейин чыгаралы. Ушул ишке, Кудай жактырган ишке, жакшылык соопко, кайрымдуулук ишке сиздер салымыңыздарды кошуп атасыздар. Сиздердин ар бир каражаттарыңыздардан мисал айталы, мисалы 100 сомдон 8 сом. Мына мисал алалы, 100 сомдон 8 сом имамдарга поддержка берип атасың. Сафарга чыгып атканда хам ихсан садака, хам имам дамлага поддержка берип атасың. Ошо дини кызматкерлерге айлык болсун, жардам болсун деген кайрымдуулук садаканы сиздер чыгарып атасыздар. Ошол сиздердин кайрымдуулугуңуздар менен биздин имамдар иншалла ишмердүүлүгү жанданат. Жана жогоруда айткандай, сиздер сапарга чыгып атканда садакаңыздарды берип, кайрымдуулукту аткарып, ибадатым кабыл болсун, аман эсен барып келейин деп туруп, имамдарга колдоо көрсөтүп келдиңиздер. Азыр ушул жерде турган бардыгыңыздар биздин Кыргызстандагы 4000 имамдын айлык алуусуна салым кошуп келдиңер. Мындайча айтканда, кайрымдуулук ишин аткарып келдиңер. Кудайым кут кылсын, Кудайым кабыл кылсын. Ошол имамдарыбыз иншалла келечекте дагы бизге умрага бараткандарга, ажылыкка бараткандарга иншалла сабактарды уюштурат, сабак берет, жаттатат, үйрөтөт иншалла. Алла таалам бардыгыңыздардан разы болсун. Мына ушундай абалда биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы бүгүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп келатабыз. Ошол имамдардын атынан, муфтияттын атынан ажы башчыларга, устаздарга жана сиздерге мен терең ыраазычылык билдиремин. Мына ушундай ыйык жерге келип калып, мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мусулман бир туугандарга келип дидар көрүшүп, ушул аманатты дагы айтып коеюн деп, андан сырткары бардыгыңыздарды куттуктап коеюн деп алдыңыздарга келип отурабыз.